Assalamu alaikum agayın. Salamатсызбы көрөрман. Эми адаттагыдай негизги теманы айтардан мурда Азастан мына интернеттен көргөн эткенибизден айтайынчы. Мен жолдо келатып окудум. Бейшебай Усубалиевке эмне үчүн эл жазуучусу берилбейт деген бир тема чыгып Facebook'tan окудум да. Мен да көйгөйүмдө жүрчү эми куураган кыргыз наам деселе сыйлык деселе баарыбыз эле бар бир чуңкурга барыбыз түшүп калабыз аники оттой. Эми наам бериле турган болсо чындыгында Бейшебай Усубалиев качан татыктуу жазуучу өзү. Бейшекең. Ал педагогикалык жанагы мугалимчилик өнөрүнөн сырткары Бейшекеңдин жазгандары кайда ал Бейшекеңдин жарымында жүргөн кишилер мектеп түшүп алып азыр жазуучубуз деп жүрүшөт. Адабий курс ачабыз деп да делбиреп жүрүшөт. Бейшебайдын бир эле Бейшекенин бир эле менден улуураак киши Бейшекемдин бир эле кемчилиги бар. Шыйпаңдабайт. Эч кимге шыйпаңдабайт да. Ошон үчүн берилбесе керек. Экинчиден бул менин мыкты устатыбыз мына биздин менин эле эмес көп кишинин устаты, айрыкча мен көп эчкем Мурзакенин, Мурзакапаровдун мыкты мектебин уланткан киши да. Мурзакапаров ичкилик говорунун мастери болсо, мастер жазуучусу. Тамаша менен айтканда Бейшебай Усубалиев коңкобай говорунун мыкты жазуучусу да. Ушундай чебер жазуучусу. Анан эми наам деселе дагы эсиме түшүп атат, могу Темирлан Ысманбеков деген мыкты актер досум бар. Эми бул да куркуйуп, бою да чоң алып, өзү да магикандай болгон жигит. Жигит эмес эле киши эми чал болуп баратат. Бул ушуга берилбейт. Тамада болуп жүргөн артисттер алып атат. Бир топ заведенияларды башкарып жүрөт. Тамада, кебетеси, деңгейли. Ысманбековго эмнеге берилбейт? Анын кемчилиги жанагы Адамакан Мадымаровдун партиясынын катарында жүрөт. Мен деле айткам ушу өнөр адамдары партиясы эле жүрсө, илгери эми Муратбай Рыскуловдор ал кезде коммунисттик партияга кабыл алынган. Эми партияга эмне кереги бар? Өнөр адам партияга бирөөгө барып шынарлап, анан тиги олигархтардын этегинде жүргөн өнөрпоно эмес. Ушу досту эми аны карабай эле ошол чыныгы талант сыйласа Ысманбековго берсе болот эле. Ысманбековдун аткарган ролдору азыркы актерлордун көч башында эркечтей болуп жүргөн киши өзү. Анан эми мен дагы бир наам десе эле күйгөнүм да. Ушул күлсө оосунан жүрөгү көрүнөт азыр дагы. Ушу Каныбек Осмоналиев штангист байкебизге берилбей жүргөнүнө эле мен таң калам. Эмнеге бул киши ушу жайдары баладай болуп эле жүрөт. Эми ага, тирүү олимпийский чемпионуңду сыйлай албасаң каяктан чемпион болосуң? Мына быйыл дүрбөдүк. Укмуш алат экен, баар алат экен. Каяктан ал Кудайдын иши. Ал чоң маселе ал. Анан өзүң колуңдагы ушул олимпийский чемпионубузга ушу эл баатыры же деген наамды бере албайбыз, анан каяктан анда Кудай да карап турат да. Мындай кыргызча айтканда. Барктасаң анан ары жол ачылат да. Наам боюнча ушундай кыскача айтканда. Эми бүгүнкү негизги тема кечээ да дуулдатып көтөрүлүп атат мына парламенттин бир комитетинде. Алгачкы президентибиз Аскар Акаевка экс берүү жөнүндө, экс наамын эмесин, макамын берүү жөнүндө. Эми бул Аскар Акаев жөнүндө мен көп жаздым, көп айттым. Өзүм мен жакын адамдарымда ошол командада иштеп жүргөнүнө карабай, ошо бала кездеги чоң атам, 5 маал намаз окуган чоң атам, манасын Кудайындай көргөн чоң атам, санжырасын сайраган чоң атам, элдиктин арты бек кармаган аксакалдардын колунда чөйрөсүндө чоңойгон, көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа, калп айтпа дегенде ушу жадыбалдай жаттаткан аксакалдардын колунда чоңойгон киши үчүн ушу кээде тескери агымга тескери аккан мүнөзүм бар. Ошо бала кезден эле Аскар Акаев келгенден бери эле а кишинин жанагыдай ажыккыс саясатын мен ачык эле айтайын. Туруксуз саясатын ошо сындап келатамын. Анан эми менсиз да көп кишилер айтты. Ал Москвада жатып алып, алар өзлөрү каргаганын уккан мени. Эми Кудай каргабасын, бизди эл каргабасын. Анан мына жайында мен көлгө барып жана Алтын балалык деген ошол Майра Макаева түзүп кеткен санаторийдан репортаж бербедимби? Ошондо калыстыгымды айттым. Эженин жакшы жазаган, жакшы максатта жазаганын азыркы мына жаштар күнүн көрүп атат. Атаңдын көрү айттың дедим ошондо. Ушул эже ошол эле элдик жанагы матчте эл деп жүргөндө сонун болмокто. Ушул жерде эле көлдүн боюнда Аскар Акаев жаркылдап эле тайдын этин жеп эле ушу арабызда жүрмөктө. Эми аны айттың. Баарыбыз Манас доорунан бери айттың да, сөздүн кыскасы.
андай болуш кайда. Эми көчө Жанар Акаев деген жигит мына калыс мыкты айтты сөзүн. Мен кайталап отурбайын, Аскар Акаевдин образын айтты. Эми Аскар Акаевга экс берүү жөнүндө эмне үчүн азыркы бийлик ушундай аракет кылып атат? Эми бийликти ачык эле айтыш керек да. Бул жерде эки достун бийлиги турат артында. А кишилерден ишара болмоюнча эч качан мындай иштер жүрбөйт өзү. Бул эки жерде 2-4 деген эле сөз аны. Эмнесин аны илгерки мен чоң аталарым айткандай мүлтүлдөтүп айтайын мен. Түз эле айтайын. Ошо кишилердин добрасы болмоюнча бул парламентте, эми азыркы парламент эми көрүп атабыз баарыбыз эле. Парламент тияктан хайт дегенде бия хайт деп аткара турган парламент болуп калды. Анан эми артын берсин дейли. Эгер акыйкат мындай боло берсе парламенттин эмне кереги бар анда? Жоюп салып эле анан бир эле президенттик башкаруу кылыш керек. Жакшысын жакшы деп атабыз. Күргүчтө ошол президентибиз өзү мусор тасалап атканын. Кечээ УКМКнын жетекчиси экинчи дос портер минип ошо баарын көзөмөлдөп жүргөнүн сүйүнүп айтып атпайбы? Мына ишти ушундай жасаш керек. Процесс пошел, өнүгүү кетип атат. Эми мына буяктан сак болуш керек деген ойлорду айтып атабыз да. Туурасын айтып. Ошонун бири Аскар Акаевга экс макам берүү. Мында биринчи менин оюмча жаман акылымда Путин турушу мүмкүн. Путин, Москва, баягы эле Абсамат акенин тили менен айтканда Москва турушу мүмкүн. Экинчи ошол ортодо таасирдүү кишилер бар. Мисалы ачык эле айтайын, Бекболот Талгарбеков деген аксакал турушу мүмкүн. Үчүнчүдөн мынабу үчүнчүдөн деп коелу. Ушул мен мына Апас Жумагуловду Ак үйгө биринчи Ак үйгө алып келишти. Ошонун дагы шектүүлүгү жөнүндө айтып атабыз эл арасында. Мен тургандар ушундай түшүнгүлө. Мен журналистмин өзү. Мен профессионалдуу журналистмин, 45 жылга кетип атат. Мен элден алып элге берген кишимин өзү. Элден угуп, элден карап, көрүп, анан ошону орусча айтканда обобщать этип элге берем мен өзү. Ал мен мындай акылымдан карандай эле жатып алып фантазиямдан чыгарбайм муну. Элдин сөзү деп таянып туруп сүйлөйм. Ошондо да шилтеме менен сүйлөйм, ссылка менен. Анан экинчиси мынабу Талгарбековду айттык. Анан үчүнчү жолу болушу мүмкүн. Айкөлдүктү көрсөтөлү. Баягы кетти таштайлы. Святой жол да мындай айтканда. Анан бул азыркы бийлик кийинки келечегине камсыздандыруу. Алда кандай күн болгондо да ушинтип эле сарактап кача бербей, ошол кандай болсо да эл жерибизде калып кийин жүзүбүз жарык жүрсүн, ошол Аскар Акаевден баштайлы деген ой. Анда святой деп коелу. Бирок ошол экисти бердиңер азыр. Эмне болот? Сөзсүз түрдө Бакиевге жол ачылат. Кандай болгондо да кандай ача албайсыңар? Аны кой десең да болбойт. Процесс кетти. Мен мынабу көз өткөндөрдөн Төрөбай Кулатовго эл баатырынын намын бергенде айтканмын. Анда арбактар тизилип калды деп. Тизилип атпайбы? Бул көчө Болот Мамбетовго берди. Андай Советтер Союзунда мыкты иштеп, элге кызмат келген ал Усуалиевиңден баштап, Салижан Жигитов айткандай, Усуалиев Москванын тактекеси болгондой, андай тактеке баатырлар бизде көп, чынын айтканда. Мен тамаша менен айтайын. Бүт Москванын тапшырмасын аткарган бизде аны бере берсең түгөнбөйт эл баатыр эми. Кудай өзү кечирсин. Арбактар тизилип калды. Ошо сыяктуу Акаевга берсең Бакиевге да жол ачыш керек. Анда Алмаз Баатырга да жол ачыш керек, Атамбаевга да. Анан азыр араң отурган, качан УКМК чакырат деп араң отурган Сооронбайга Кудай берет. Андан кенен басып калышат. Эртең эжем келет жаркылдап. Ошо менен баардыгы ордунда болот, айкөлдүк болот албетте. Кыргыз эли кечирет. Мына ушу кечиретти мен бош айтып атам да. Мына эл кечиреби деген сөз жатат. Ошол элиңде кептин бар. Ошол ата салтында кептин бар. Ошол наркыңда кыргыздын кызасы 40 жылда аралашып жүрдүк, кечеги кара нан жеп калган, мугалим тентип калган, завод фабриканы тонолгон, ошо тоногон кишилерди кайра камап, азыр ташый аягына чыгара албай атат. Чыгармак турдун чекеси ойлу элек. Анан кантип бул ишке барып атканыңарды мен түшүнбөйм. Аскар Акаевке мен биринчи Аскар Акаев кызматка келгенде мына Москваны кара, Москва деп отурган өлжүрөгөн кишиден кутулдук деп кайран таптаза киши экен а киши. Абсамат акеден кутулдук деп
Suyunu anan uşu akayıp geldi dep jarkıldap geldi dep maylap şampan içken kişilerin jaş jigitler anda oşonun biri men bolчумун. Anan emne oldu? Azdır askar akayıp işte alıp gelip oşol baldarыңды da alıp gelbedin bile uşunday bolbodu dersen çuş dep basa berет. Men jakamды karmanamda çuş deyt a kişi. Bir moyununu albaydı. Erten Bakiyev'di albaydı. Atambayev'di albaydı. Jeenbek Temboğlu albaydı. Oşon menen kayran embek mına musur çoğultup elge ülgü көрсөтүp atkan. Musurday çoğultup jüre beriş gerek. Musur çoğultkanday tazalaş gerek prezident. Oşonun ayağına çıkış gerek. Musur çoğultkanday tazalaş gerek. Iliku oşontip tazalagan. Al Kıtay'da aytpайлы. Mına bugün Kıtay'da jüretüken bizdin töreğa, sottun töregası. Men internetten okudum. Kıtay'da şu sottorдун bir simpoziyumunda jüretüken. Bazarbayev, Zamirbek. Al kişi jakşı, köp men mayektешкемин. Kırgız tildi koldogon kişi, anan şunday sottorgo reforma jasayım degen kişi. Mına Kıtay ataң көрү үйлөнүp келсе, Kıtay kандай kaytpay turup sottayt da. Oşol kılmışkerin kaytpay kıyşaytpay turup sottogon üçün Kıtay önüp kelet. Singapur oşon üçün önüpkön. Biz anan kustur beyip, okşutu beyip, je bolbosa mintip eksperi otursak anda kayran emgektin bari talağa ketet. Oşonu aytıp koyun dedim. Amançılık bolsun. Aman bolsun a kişiler dagı. Biroq el jurt degen bar, nark degen bar. Oşolordu oylop iş kılalı dep. Amançılık.